мусулман эң алгач бул баягы парз болгон амалга бекем болуш керек. Бул ошол зекетти билишибиз керек. Зекет дегенде бизде көпчүлүк адамдар билбей калат. Ал эмне экенин да түшүнбөй калган учурлар болот. Андан кийин зекеттин бизде дагы бир түрү бар. Зекет бул эми кандай? Соодада түшкөн акчалардан, содалардан болот. Бизде үшүр деген нерсе бар да. Үшүр деген бул эгинди эгип, эгин түшүмдү алгандан кийин ошол түшүмдөн дагы бере турган бир бөлүк болот. Мындайча айтканда ал оңой каналдар менен, арык менен сугарылса, же кайрак сугарылса, аларга 10 килограммга 1 килограмм. Ал эми мээнет менен, же мотор менен, же баягы кыйынчылык менен сугарылса, анда 20 килограммга 1 килограмм да. Ошону сөзсүз чыгаруу дагы бул дагы парз болуп эсептелинет да. Ошондо гана дагы биз баягы Алла Тааланын буйругун аткарган болобуз. Анан биздин эгинибизге, мал мүлкүбүзгө дагы Алла Таала өзүнүн берекесин берет да. Мына ошондуктан сөзсүз түрдө мусулман адам ушул парз амалга дайыма бекем болуш керек.